Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatli jamoat. Бүткүл аламдарды жараткан райымдуу жана мээримдүү кыямат күндүн эгеси болгон Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жандуу жана жансызга мээрим болуп жөнөтүлгөн пайгамбарлардын акыркы мөөрү, адамзаттын асыл тажысы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болгон болсун. Алла Таалага өзүбүздүн каалообуз, өзүбүздүн бутубуз, өзүбүздүн эркибиз менен жума күнү ушул жерге жамаатка келип, жума намаз окушка мүмкүнчүлүк бергенине Алла Таалага чексиз шүкүрлөрдү айтабыз туугандар. Бүгүн жума баянында бир нече жаштардын жана бир нече ата-энелердин кайрылуусунун негизинде бүгүнкү жума хутбасында сиздер менен биргеликте окууну бүтүрүп жогорку окуу жайларга окуйм деген окуучулардын кесип тандоо боюнча маселесине токтоп өтөйлүк деп чечтик туугандар. Бүгүнкү күндө канчалаган окуучулар кесипти кандай тандаштыгын, кандай багыт алыштыгын, ошондой эле ата-энелер балдарга кандай багыт бериш мусибаты мына башта турат. Мектепти аяктоо бир эшик жабылып, жаңы бир өмүр жолунун ачылышы болуп эсептелет туугандар. Көпчүлүк жаштар ушул учурда кайсы кесипти тандасам, кайсыл жол менен кетсем туура болот деген суроого туш тараптан жооп издеп турган учур. Исламдын жана илимдин көз карашында кесип тандоодо эң негизгиси 3 нерсеге токтолуш керек. Булардын биринчиси ошол бала же кыз өзүнүн жөндөмүн жана кызыгуусун караш керек. Ошол окууну бүткөн, мектепти бүткөн бала же кыз Алла Таалам ар бир инсанга өзүнө жараша жөндөм берген. Аны экинчи бир адам ага берген жөндөмдү андай деңгээлде аткарып кете албайт. Биринчи ошол Алла Таалам өзүнө берген жөндөмдү карап көрүш керек. Ал эмнеге жөндөмдү? Кебирлери бар соода садыкка жөндөмдүү. Кебирлери бар адамдар менен муамала кылып, адамдар менен тез тил табышат. Кебирлери бар атасы, апасы башы ооруп калса, дароо башын ушалап, ата, апа, мына дарыны ичип алсаңыз жакшы болот деп, дароо ал жактан бул жактан дарыларды алып келип берип, ал демек медицинага жөндөмдүү. Кебирлери бар соода садыкка жөндөмдүү. Мына ошол жөндөмгө көңүл буруш керек. Экинчи, ошол бала эмнеге кызыгат? Мына ошо кызыккан нерсесин караш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ар ким өзү жаратылган ишке жеңилдетилет дейт. Алла Таалам бир инсанды бир ишке жөндөмдүү кылат. Мына ошол ишти ошол адам аткара турган болсо, ал ишти жеңил алып кетет. Мисалы үчүн мени бир үйгө алып барып, мына үйдү шубап бер десе, мен 2 айда шубап бүтпөйм аны туугандар. Мен ал андаманы кандай кармашты билбейм. Аны ошо жөндөмү бар устага айтсаңыз, ал ишти мүмкүн ал 2 күнө бүтүрүп, татынакай кылып колуңузга тапшырып кетет. Ошондуктан ар ким Алла Таала берген жөндөм боюнча иш кыла турган болсо, Алла Таалам ошо кылган ишине жеңилдик берет.
Мына пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсени айтып атат туугандар. Заманбап психология жана билим берүү илими да адамдардын кызыгуусу менен жөндөмүнө туура келген кесипти тандаган адамдардын иштеги ийгилиги анан ошолордун жетишип канаттануусун жогору деңгээлде көрсөткөн. Демек ар бир адам өзү бирдекеге кызыгып ошол нерсеге жөндөмү болгон болсо, биз ошол жака багыт бере турган болсок, алардан ийгиликке жетишкен инсандар көп туугандар. Себеби барып окуган университет ага 50% билим бере турган болсо, илим бере турган болсо, анын жөндөмү 50-60% жардам берет ага. Себеби ал ошого шыктуу, ал кызыгат. Кайсыл окуу жай болбосун, мына биз өзүбүз дагы университетте бир топ жыл ректор болуп иштегенбиз. Бир окуу жайдын программасы сизге мындай жол гана көрсөтөт туугандар. Ал жанагындай тастыккан адис кылып чыгарып жиберишине ал убакыт жетпейт ал университетте. Эгерде ошол өзү тандаган кесипти ошол бала кызыккан болсо, ал устаздарга барат, интернеттен карайт, дагы бир жерлерден алат. Ошентип ал ошол окуган университетке караганда дагы башка жактардан көптөгөн билимдерге ээ болуп чыгат. Мейли бул светтик болсун, мейли бул диний болсун. Эгерде диний медресеге жөнөсөңүз дагы, эгерде ошол диний медресеге ошондон илим алыштыкка ошол баланын да кызыгуусу, иштихаты жакшы болгон болсо, ал устаздарга кызмат кылып, устаздардын көңүлүн таап, ал тиги балдарга караганда көбүрөөк окуп, көбүрөөк илимге эге болуштукка өзүнө шарт түзөт. А кызыкпаган балдар ошо программа менен ушу алигин аккан суудай болуп кете берет. Экзамен болот, экзаменин 3-кө, 4-кө тапшырат. Анан эптеп-септеп эртең сизге дипломду көтөрүп келет. Анан ал же сизге керек эмес, же коомго керек эмес, же өзүнө керек эмес диплом болуп калат. Биринчиси мына жөндөмүнө, анан кызыгуусуна карашыбыз керек экен туугандар. Бул балдарга дагы, ата-энеге дагы тийиштүү. Экинчи карай турган маселе коомго пайда алып келген кесипти тандаш керек. Исламда эң жакшы адам адамдарга пайдасы көп тийген адам. Мында коомчулукка адамдарга кимдин пайдасы көп тие турган болсо, мына ошол исламда эң жакшы адам болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы адамдардын эң жакшысы адамдарга эң пайдалуусу деп айткан. Дарыгер, мугалим, инженер, агроном, программист, алым, ишкер, кайсы тармак болбосун, элге пайда алып келсе, ал ибадатка айланышы мүмкүн. Түшүнүңүздөрбү? Ошол кесип намаз окуп аткандай эле деңгээлде ибадатка айланат туугандар. Себеби коом, эл ошол нерсеге муктаж, сиз элдин муктаждыгын чечип берип атасыз. Ошол кылган адистигиңиз, өнөрүңүз ибадатка айланып, сиз элге пайдаңыз дагы тиет, өзүңүздүн муктаждыгыңызды, социалдык абалыңызды, экономикалык абалыңызды толук чечесиз. Ошо менен бирге эле Алла Тааланын алдында не болуп атат? Жакшы ибадаттын соогун дагы алып жатасыз. Үчүнчү көңүл бура турган нерсе бул ниет болуп эсептелет. Ниетиңди туурала. Кесип тандоодо акча маанилүү эмес. Бирок акча жалгыз максат болуп калбаш керек. Азыркы кесип тандоодо балдар дагы, ата-энелер дагы бардыгын жыйыштырып коюп туруп, биринчи кезек акчага коюп атат да. Каерде канча акча төлөнөт, каерден кандай акча чыгат, ошол жака багыштайт. Ал баланын жөндөмү барбы, кызыгуусу барбы, аны менен иши жок. Анан кээ бир ата-энелер бар, өзүнүн жетпеген арманын баласына таңбалайт. Мен ушу врач болушум керек эле, атам мени медресеге берип койгон, же болбосо мен медресеге барышым керек эле,
ата мени юрист кылып койгон. Эми сен ушуга барышың керек, мен окубай калган окууга барышың керек деп, баласын мойнунан байлап, тырыштырып, сүйрөп, апасы аркасынан түртүп, апарып ошол жерге киргизет. Ал баладан эчтеке чыкпайт туугандар. Эч нерсе чыкпайт. Ошондуктан кесип тандоодо акчаны биринчи орунга койбош керек. Эгерде сиздин кылып өнөрүңүздөн, сиздин илимиңизден коом пайдаланып жатабы? Коомго көптөгөн пайда алып келип, пайдаңызды тийгизип атасызбы? Алла Тааланын алдында ошо кылган амалыңыз, ишиңиз ибадатка айланып атабы? Алла Таала ырызкы эшигин өзү ачып коет. Ал ырызкы кандай келет, өзүңүз да билбей каласыз. Каяктан келип атканын да билбей каласыз. Сиз чын ыхласыңыз менен кызмат кыла бересиз. Мына могу жерде алдыңкы сапта бир нече аксакалдарыбыз отурат. Ушулар менен кеңешсеңер, сүйлөшсөңөр, ушулар айтып берет. Ошону да орто жаштар дагы көрүп атат. Бүгүнкү жаштарды кесип тандоодо, урматтуу ата энелер, биз ошо жана өзү жетпей калган нерсеге дагы түртүп кыйнай бербестен, биринчи ошо балдарды таразага салып, жөндөмүн, кызыгуусун, ниетин, мына ушул нерселерди жакшылап карап үйрөнүп чыгышыбыз керек. Алла Таала Касас сүрөсүнүн 77 аятында Аллах сага берген нерселер аркылуу ахиретти изде жана дүйнөдөгү үлүшүңдү да унутпа дейт. Алла Таалам бизге берген ошол өнөр аркылуу, илим аркылуу биз ахиретти издеп жана бул дүйнөдөгү үлүшүбүздү да унутпашыбыз керек. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менин эң жакшы көргөн үммөтүм бул дүйнө деп ахиретти, ахирет деп бул дүйнөнү унутуп койбогон инсандар дейт. Албетте биз ибадат кылышыбыз керек. Ахиретте жүзүбүз жарык, бейиши болуштук үчүн. Албетте биз бул дүйнөдө тиричилик кылышыбыз керек. Балдарыбызды багыш үчүн. Бала багыш дагы мойнубуздагы фарз туугандар. Астагфиру билlah. Ар-риджалу каввамуна алан ниса. Садакаллахул азим. Алла Таалам эркек, риджал, эркек кишини үй бүлөнү жана аялды, бала чаканы багыш үчүн ошол үйдүн башчысы кылып дайындап койду. Биз ошол үй бүлөнү карап, алардын социалдык жагын, тамак аш, кийим кечесин, ошондой эле эң негизгиси ислами тарбиясын карап, өстүрүп чоңойтуш үчүн ошол эркек адам шайланган. Мына кече аялдарга сабак берип атып, бир жашоо мыйзамын үйрөтүп өттүк. Ушуну урматтуу эркектер, урматтуу жаштар, силер дагы жакшылап билип алыңыздар. Алла Таалам эркек кишини үйдүн башчысы кылып, ошол үйдөгү проблемалардын бардыгын чечишти эркектин колуна берди. Себеби нике кыйып аткан кезде кыз өзүн сизге багыштап жатат, сиз ошонун багыштаганын толук кабыл алып жатасыз. Эми ал кыз толук боюнча сиздин карамагыңызга өттү. Анын баскан турганы, жеген ичкени, ибадаты, кимдер менен сүйлөшкөнү, бүт бардыгы сиздин карамагыңызга өттү. Мурда ата эненин карамагында болсо, нике кыйылган күндөн баштап сиздин карамагыңызга өттү. Эми мына ошондой Алла Таала даража берген эркектерге аялдар сүйөнүш керек. Эгер ошол эркекке аялдар сүйөнүп жашаса, ал эркек падыша, аял ханыша болот. Эгерде ошол эркекке асылса, эркекке асыла берсе, ал эркек акмак болот, аял шарманда болот. Акыры барып үй бүлө бузулуп тынат. Экинчи мыйзам. Алла Таала берген
бул дүйнөнүн зыйнаты болгон акчага кийиниш керек туугандар. Акчага чечинбеш керек. Бул жашоо мыйзамы. Жаш адам адал рызкы табууну, ата энесине кызмат кылууну, элине пайда келтирүүнү, Алла Тааланын ыраазылыгын алууну ниет кылган болсо, анда анын окуусу дагы, эмгеги дагы ибадат болуп эсептелет. Ал рызкы табыш үчүн адалдан рызкы табыш жолун издеш керек. Ата энеге жакшылык кылыш жолун издеш керек. Коомго пайда алып келе турган жагын караш керек. Жаштар үчүн алтын эреже болуп калган нерсе кесип тандоодо ал өзүнө 4 нерсе үчүн өзүнө суроо бериш керек. Биринчи, мен бул ишти жакшы көрөмбү? Мына мен ушул окууга кирип атам, ушуну мен өзүм жактырамбы деген суроону өзүнө бериш керек. Менин жөндөмүм ушул тармакка туура келеби деген экинчи суроо берилет. Үчүнчү, бул кесип коомго пайда алып келеби? Мен үйрөнүп аткан кесип менен мен коомго бир пайда алып келе аламбы? Төртүнчүсү, бул тармакта адал жол менен өнүгүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Мына ушул 4 суроону өзүнө берип, эгер ушул 4 суроонун көбүнө ооба деп жооп берсе, анда ал ошол жакка багыт алыш керек. Мына биз Америкага мен 2004-жылы барып, анда ректор элек ошол ислам илимий жаат программаларын изилдедик. Ошол жерде банкрот деген сөздү мен ушундай түшүндүм туугандар. Америкада бир күн миллионер болуп туруп, бир күн бомж болуп калыш эч көп эмес экен. Ал жерде кандай кесиптин эгеси болсоңуз дагы күнүгө жумуштан кийин 1 саат ошол кесибиңиз боюнча жаңы маалыматтарды алыш үчүн изилдеп сабак алыш түздөн түз милдет экен. Эгерде сиз өзүңүздүн кесибиңизди күнүгө өнүктүрүп турбасаңыз, сиз күндөн күнгө аркага барып анан 2-3 айдан кийин эч кимге керек болбой калат экенсиз. Ал жерде сиздин жөндөмүңүз, сиздин илимиңиз, ушул нерселер эске алынат экен. А бизде ветеринарияны бүтүп келгениңизге 30 жыл болгон, диплом сандыкта, ушундай мажлисте көкүрөктү кагып, мен ветеринармын деп мактана беребиз. А 30 жылдан бери миллион жол дарылар алмашып кетти. Ал жаңы чыккан дарылардын бирөөсүн дагы сиз билбейсиз. Кантип сиз анан кийин ветврач боло аласыз? Бул бардык кесипке тийиштүү. Элдер айтып коет, чала молдо дин бузар дейт. Мурунку акылман элдерибиз мына ушул нерсени кенен түшүнгөн. Азыркыларыбыз бул макалды молдолорго гана такап калды. Молдо деп кимди айтат таксыларым билесиздерби? Молдо деп сабаты чыккан адамды айтат. Китеп окуй алса, бир нерсени сизге түшүндүрүп сабак бере алса, сабак бере турган деңгээлге жеткен адам молдо. Сабаты жоюлду, бир илимдүү деген инсан. Дини жактан болсо молдо болот, медицина жагынан болсо медик болот, мыйзам жагынан болсо юрист болот, сот болот, жана башка нерселер. Эгерде ошолар кимиси чала болсо, ошол тармакты сөзсүз түрдө ал бузат. Ошондуктан бүгүнкү биздин өнүгүп келе жаткан мамлекетибизге андай чала адистик инсандар керек эмес. Кайсыл адистин эгеси болсун, ал билимдүү болсун туугандар. Азыр мисалы үчүн бир медсестра келет, докторго барсаңыз, ушундай ишпирисин көтөрүп. Пока үкөл сайгыча 5 жолу сурайсың. Ушу мага тийиштүү үкөлбү? Бул не деген үкөл? Нени сайып атасың?
Bu nege berip atasın? Vraç bilebi, bilbeybi dep keminde 5 жолу suraysın. Emne üçün толыққанды işene alбай atasın. Bir yürüyüşke barsan, sağa bir mında bir kağız жазып berse, anı da 5 жолу suraysın. Şunu men sotqa barsam ötöbü, utup alamбы, же utulup alamбы? Ne degen kağız bu? Men жақсы түшүнбөйм, buga ne dep жаздың депчи. Ошондуктан кайсыл жумуш болбосун, молдочулуктан баштап башка кызматтарга чейин бүгүнкү күндө урматтуу ата энелер, урматтуу аталар, бул жерде отурасыздар, балдарыбызга туура багыт берели. Айрыкча эми биздин ата эне, мен да атамын туугандар, бардык аталар баласын жакшы окууда окуп, жакшы жашоосун каалайт. Бирок биз балдарыбызга бир эле диплом эмес, балдарыбызга эң биринчи өнөр үйрөтүштү өзүбүзгө да милдет кылып алайлы. Эгерде балабызга бир өнөрдү үйрөтүп койгон болсок, ал өнөрдү эч ким тартып ала албайт. Ал өлгөнгө чейин ошо менен кошо барып өлгөндө да кошо кетет ошол өнөр. Мына жөн эле мына жаш балдарга айтайын. Бир таанышыбыз айтып атат, 100 миңден нары, 150 миң долларлык бир жаңы машина алдым дейт. Ана машина жүрбөй калды. Айырга апарсам оңдай албайт, берге апарсам оңдай албайт. Ана жанагы эвакуаторга жүктөп алып, бир жерге кетип атып, бир жерге магазинге токтоп, сууп алайын деп магазинге кирдим дейт. Магазиндин алдында бир жаш бала отуруптур дейт. Телефон чукулап. Ана мен чыксам айтып калды дейт. О, байке, бу машинаңыз паланча маркадагы паландай машина экен, сен каяктан билесиң? Билип атам да. Ана эмне машина жүктөп алдыңыз? Балам, бу бузулуп калды. Шуну бир жерге оңдоткон алып кетип атам. Оңдо берейинби деди дейт. Мындай карап, мейли оңдосоң оңдоп алам дедим дейт. Ана телефону чукулап, жүргүзүң байке деди, чыгып жүргүзсөм машина жүрүп кетти дейт. Анан түшүп, ой, инем рахмат сага, Алла разы болсун, тигинде мындай деп $100 бердим дейт. Ал бала айтып атат дейт, мага $500 бересиз. $100 болбойт бул. Өзү наркылар $1000 жалдырагам дейт, ал бер усталар эптеп оңдоп бериле $1000 берейин деп. Буга дейт, эми содалашып атам дейт. $100 албады дейт. Аны айтат, мейли байке бара бериңиз деди дейт. Мен машинага эвакуаторга жеткиче тыйык деди дейт. Чыгып жүргүзсөм машина жүрбөй койду. Кайтып аркасынан, айнанайым балам, сен акылды, $500 берип жалдырап жүрүп жүргүздүм дейт машинамы. Мына адистик туугандар. Мына технология, мына илим. Азыркы акыркы маркадагы машинелерди мына минип атасыздар. Мастерствого стога апарсаңыздар, бирөөсүнүн да колунда күлүш жок туугандар. Ушундай барат, компьютерди тыгат, компьютердин аягын тыйкылдатат, биягын тыйкылдатат, пулуңузду алып айда берет. Ошондой медицина жагында дагы, агрономия жагында дагы, башка жагында дагы ушундай деңгээлде балдарыбызга өнөр үйрөтүшүбүз керек. Балдарыбыз иншалла биринеле өнөрлүү боло турган болсо, ал өзү дагы кор болбойт, сиз дагы кор болбойсуз.